Темирлан бала бакчага барган күндөн баштап эле пластилин менен иштегенге кызыккан. Ар кандай фигураларды жасап, өз алдынча ойногон баласына ата-энеси алгач маани берген эмес. Бирок акыркы кезде жасаган мультфильмдеги каармандары кайдыгер калтырган жок. Ошондуктан өнөр мектебинен сабак алса, кийин кесип тандоодо таасирин тийгизет беле деген ойго келишүүдө. Учурда 4-класста аяктады. Айтымында сүрөт сабагына болгон кызыгуусу күч. Эсепти жакшы өздөштүргөндүктөн математика сабагындагы жакшы окуйт. Ар бир ата-эне баласынын ар тараптуу чыгармачыл адам болушун каалайт эмеспи? Ал үчүн кичине кезинен баштап баланы өнүктүрүүгө жол издеп, мүмкүн болгон убактысынын баарын бөлөт. Бул карантин башталып, баарыбыз тең үйдө отуруп калганда телефондон да тажашты. Анан кийин ушу Фредди дейт, булардын азыркы заманда мультфильмдер окшойт, ошо персонаждарды жаза баштады. Мен деле көп маани берген жокмун, тийишпейбиз бул жазып атканда. Үйгө келип, туугандар келип калганда, ушу аябай неметишет, маани берип, аябай баа беришет. Андан кийин деп мен баламда да бир талант бар экен деп ошо ойлоп калдым. Көңүл бура баштадым. Кантсе да балдар жаңы, уникалдуу нерсени жаратууну жакшы көрүшөт. Темирлан пластилинден жасаган ар бир каарманына этияттык менен мамиле жасайт. Кайра бузуп алышын каалабайт. Анткени бир жасаганын экинчи жолу жасаганда окшоштуруу татаалдык жаратат. Же тескерисинче каалоосу жоголот. Кайнагамдын баласы келип байкабай отуруп алат бир персонажга. Аны коркутуп кечирбей көп күн жүрдү. Ал келип күнүгө келет, жазайт, окшобойт. Бул аны принимать этпейт, ал персонажды. Ошентип атып кечирди аягы байкесин. Маани берип, атайын бир холодильникте бошотуп, ушу пластилиндери салынат бир холодильникке. YouTube'га көргөм, мен да ойлонуп кеттим. Мага жакты бул пластилиндерчи, мен кылгам. Биринчи разда не получается, да? Всегда продолжение кылыш керек, да? Получится. Пластилинден кылдаттык менен жасалган каармандары чындыгында көргөн адамды кайдыгер калтырбайт. Аппак болгон тиштери менен көздөрү күйүп турган каармандарын интернеттен көрүп, кол өнөрүнүн чеберчилиги менен 1 сааттан 2-3 саатка чейин жылбай олтуруп жасап чыгат. Калыпка келтирүү үчүн пластилинден тышкары зым, шуру, тиш чукугуч, ширеңке бычак керектелет. Фредди, Бонни, Чика, Фокси, Желтый Фредди. Был только той. Той Фредди, той Чика, той Бонни, той Магл. Я просто сделал их замдар, чтобы они долго держались или не падали и не ломали. Пластилинден фигура жасоо баланын фантазиясын өнүктүрөт. Бул колөнөрчүлүк ар кандай формага, өлчөмгө ээ болушу мүмкүн. Алардын ичинен жомоктогу көрүнүштө мультфильм каармандарын жасоо бала үчүн албетте кызык. Кызыгуусу болсо эле ар дайым чыгармачылыкка орун бар. Пластилиндин жардамы менен фантазияны чындыкка айлантуу бала үчүн ары жөндөмдүү, ары кызыктуу иш экени талашсыз.